Кутман кеч, кандайсыздар? Сиздер менен Мээрим Нурдинова. Радикалдуу кечиримдүүлүк китебинин уландысы 3-бөлүгү ар кандай дүйнөлөр. Жылдын историясы китептин башындагы жылдын историясы сиздердин оюңуздарга мындай ой салып коюшу мүмкүн. Сыртта болуп аткан, мен көзүм көрүп аткан нерсе бул чындык эмес экен. Сразу биринчи на первый взгляд көрүнгөн нерсе чындыгында ал башка нерсе болуп чыгат экен деген ойго келишиңиздер мүмкүн. Себеби дегенде кимдир бирөөнүн аябай жаман силерге болгон жаман мамилеси, орой мамилеси, силерге жакпаган жагымсыз мамилеси на самом деле сизге керектүү мамиле болушу мүмкүн. Себеби дегенде ошону мамилени көрүп, сиздер ичиңиздеги түпкү сезимиңиздеги катып бекитип койгон травмаңызды тырмап чыгара турган, сиздерге жардам бере турган адам болуп чыгышы мүмкүн да. Сиздердин ичиңиздеги травмаңыз, сиздердин ички түпкү сезимиңиздеги өзүңүзгө болгон оюңуз жана мамилеңиз сырткы ошондой адамдардын көзүңүзгө көрсөтө турган мамиле менен сизге ушундай көзүңүздөрдү ачуу үчүн келген адамдар болуп чыгат да. Ушундай адамдар биздин эң бизге керектүү мугалимдерибиз болот да. Жашоонун өзүнүн сабактары бар. Ошо жашоонун өзүнүн сабактарына бизге ушундай мугалимдер келет экен да. Бизге жаман мамиле кылган мугалимдер. Бизге ал адамдар эмне үчүн жаман мамиле кылат? Себеби дегенде биздин ички түпкү сезимибиз менен биз ошондой жаман мамилеге татыктуубуз деген өзүбүздүн травмабыз бар, оюбуз бар. Бизге тоскоол кылган, ийгиликке, жакшы нерсе алууга, жакшы мамилеге жетүүгө тоскоол кылган өзүбүздүн ички ойлорубуз бар экенин көрсөтүп, далилдеп берген адамдар болуп чыгат. Жыл жана жылдын күйөөсү менен болгон абалды биз окуп көрүп түшүнүп чыктык. Именно ушул ситуацияда именно жылдын күйөөсү аябай жаман мамиле кылат, аябай жестоко аялына көңүл бурбай, кайра кызына көңүл буруп, аялын жаман көрүп, жакшы көрбөй аткандай сезилип бизге көрүнүп турушу мүмкүн. Бирок сыртынан ушундай көрүнгөнү менен ички жагынан андай эмес экенин биз көрүп түшүнүп алдык. Себеби дегенде ушундай ситуацияда жыл өзүн курмандыкка салгандай, кор болуп аткандай адамды өзүн сезе берген үчүн Джефф күйөөсү ушундай как кор кылган адам ролун ойнойт да. Бунун баары именно ошол жылдын өзүн курмандыкка салган, өзүн жертва абалынан чыгыш үчүн Джефф ушундай нерсе кылган болгон экен. И ошондо Джеффтин ушундай кылыгы, ушундай поведениясы, кылык жоругу бул именно ошол жылды жакшы көргөн үчүн, чындап душасы сүйгөн үчүн ушундай ситуация абалды алып келип, жылды ушул сезимдерден айыктыруу үчүн жаралган деп түшүнсөк болот да, ушул китеп боюнча. Жыл ушунун баарын түшүнгөндөн кийин, күйөөсүн радикалдуу кечиргенден кийин күйөөсү сразу өзгөрүлөт да. Баягындай өзүнүн кызына деле өтө чалып, жазып, кызына жабышпай калат. Жылга мурункудай мамиле кылып, мурункудай аял күйөөсү болуп жашнакай жашап калышат. Себеби дегенде баягы жылдын ою өзгөрүлүп, Джеффти кечирет да. Бирок негизи радикалдуу прощение, радикалдуу кечиримдүүлүк деген эмне? Кадимки кечиримдүүлүк болгондо, бул китеп менен түшүндүргөндө, кадимки кечиргенибизде биз башка адамды чындап ал туура эмес кылган деп ошол адамды биз күнөөлөйт экенбиз да. Ошол адам жаман, ошол адам туура эмес кылган, ошол адамды бирок мен өзүм ал адам туура эмес кылса дагы мен кечирип атам деген бул кадимки кечиримдүүлүк да. Биз баягы өзүбүз кор болгон адамдай болобуз. Ал адам жаман адам, ал адам туура эмес кылган, анан биз аны кечирип атабыз деген бул традиционный прощение, традиционный кечиримдүүлүк. Бул радикалдуу кечиримдүүлүккө жатпайт экен да. Себеби дегенде ушундай кечиргенибизде биз өзүбүздү баягы эле жертва абалында кала берет экенбиз. Биз жертвабыз, бизди колдонду, бизди пайдаланды, бизге жаман нерсе кылды, айтты, жасады, бирок биз ошол адамды кечирдик деген это бул традиционный кечиримдүүлүк экен. Ал эми бул китепте бизге түшүндүрүп, бизге көрсөтүп, бизди үйрөтө турган радикалдуу кечиримдүүлүк бул ошол адам эч нерсе жаман нерсе кылган жок.
бул мен үчүн эч бир жаман мени кор кылган жок, мен жертва эмесмин, мага эч бир жамандык кылган жок, и мен аны даже кечире турган деле эч нерсеси жок бул ситуацияда. Бул ситуацияда ал адамдын эч бир кечире турган, мен кечире турган деле жаман нерсеси жок деген нерсеге келгенибизде гана биз ошол адамды радикалдуу кечирет экенбиз да. Мисалы үчүн бул жолдошубуз болушу мүмкүн, тагдыры болушу мүмкүн, Кудай болушу мүмкүн, атабыз болушу мүмкүн, апабыз болушу мүмкүн. Кайсыл бир бизди капа кылган адам болушу мүмкүн. Ошол адам бизди капа кылды деген мамиледе, ошондой абалда болсок, биз баягы жертва абалында кала берет экенбиз. Кор болгон, кордукту көргөн, өзүбүздү курмандыкка чалган адамдай болуп калып кала берет экенбиз. А эгерде ошол адамдын ушундай поведениясы, ушундай кылык жоругу алдын ала бизди бир кайсыл бир тарбия үчүн, биздин ушу ички травмабызды чыгарган үчүн, биз кайсыл бир нерсени түшүнгөнүбүз үчүн ушул нерсени кылды, ушундай мамиле кылды, мен өсүшүм үчүн, мен жакшы жакка оңолушум үчүн кылган деген сыяктуу өзүбүзгө ушундай түшүнүккө келсек, анда ал адамды биз кечире турган деле эч нерсеси калбай калат экен да. Ал наоборот бизге жакшылык кылды. И мындайча айтканда, мне не за что его прощать, потому что ал мага эч нерсе жамандык, эч нерсе кылган жок деген түшүнүккө келгенде гана биз ал адамды, ал ситуацияны, абалды, кээ бирде адамда болушу мүмкүн эмес, бир ситуация болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө төрөлгөн үй бүлөсү жакпайт, эмнеге ушундай үй бүлө төрөлүп калган дейсиздер, эмнеге апам ушундай, эмнеге атам ушундай, же болбосо мугалими бирдеке кылып таарынып капа кылып калышы мүмкүн, катуу сүйлөп, сен ырдай албайсың, сен окуй албайсың, сен адам болбойсуң деген сыяктуу, может ошол сөздөр капа кылгандыр. Ошондой сыяктуу адамдарды же абалдарды мага мен ал абалды же ситуацияны, адамды мындай кечире турган деле эч нерсеси жок экен. Ал мага именно мен жакшы болсун деген, мени ушундай травмамды алып чыккан, түшүнсүн деген, билсин деген, өссүн деген сыяктуу түшүнүккө келсеңиздер гана ошол адамды, абалды радикалдуу кечирген болот экенсиңиздер. Ошо радикалдуу кечиргениңиздерде гана сиздер дагы өзүңүздөр жертва абалынан чыгасыздар жана ал адамды дагы жаман көрбөй чынныгы кечирип койгон болот экенсиздер да. Ошол ситуацияны кой берип, унутуп, ошондон ары жашооңуздар именно ошол ситуацияга байланбай калат экен. Бул 3-бөлүмдө автор бизге негизи жашоодо 2 дүйнө бар экенин, ошо боюнча түшүнүк берет экен. Биздики мындай адамдардын дүйнөсү бар жана чыныгы Кудайдын дүйнөсү бар экен да. Ар бир адам өзүнүн сезип аткан сезимдерине жараша ар кайсы дүйнөдө бир буту менен адамдардын дүйнөсүндө, бир буту менен ошол Кудайдын дүйнөсүндө деле боло берет экен да. Эми кандай десем, мир божественной истины дейт да. Именно мир божественной истины деген жерде ошол жакта адамдар болгондо көбүнчө тилеген ой максаттары аткарылат, жакшылыктарды көп көрөт, ойлогону аткарылат да. Именно биз адам баласы кичинекей кезибизде, жаш бала кезибизде ушундай болот экенбиз да. Биз таза, тунук бала болгонубуз үчүн бир бутубуз менен адамдардын дүйнөсүндө болот экенбиз, бир буту менен ошо Кудайдын дүйнөсүндө болгон үчүн жаштын тилегин берет деп айтып коет да. Себеби дегенде биздин жаш кезибизде баарыбыз таза, аруу болобуз да. Биздин тилегенибиз мындай болсо го, тигиндей болсо го деген ойлорубуздун баары аткарылып калат да. Ал эми улам биз чоңойгон сайын, жаш өткөн сайын биз баягы негативдүү сезимдер менен, негативдүү эмоцияларга алдырып, жек көрүү, таарынуу сезими, көрө албастык сезими, ичибиз күйүп, меники да ушундай болсо го, эмнеге меники андай эмес деп таарыныч сезимдер аябай көп болуп калган үчүн биз ошол Кудайдын дүйнөсүнөн алыстап кетет экенбиз да. Алыстап кетип, анан низкий вибрацияда жүрүп калат экенбиз. Анан могу традиционный кечиримдүүлүк бул көбүнчө ошол человеческий мир, адамдардын дүйнөсүнө жарашыктуу кечиримдүүлүк экен да. Мисалы үчүн, ал адам жаман, бирок мен өзүм жакшы болгон үчүн ал адамды кечиришим керек деген сыяктуу деген позициядан улам адамды кечиргенде биз ошол адамдардын деле жашоосундагы кечиримдүүлүк менен жашайт экенбиз да. Ал эми бул китептеги радикальное прощение бул көбүрөөк ошол кадимки адамдан дагы бийигирээк адам гана кыла алат экен да. Бул бийигирээк адам гана кыла алат жана ошол
именно бул адам мага жамандык кылган жок, бул ошол Кудай тарабынан мага болгон сабак деп түшүнгөн адам ошо Кудайга жакыныраак болот деген ойду билдирип, ошол ойду түшүндүрөт экен да бул 3-бөлүмдөчү. Ушинтип түшүнсөңүздөр болот. Анан бул именно адамдын эле дүйнөсү бар же болбосо Кудайдын дүйнөсүнө полностью өтүп кеткиле деген жери жок. Бул сүрөттөгүдөй эле биз ошол эки дүйнөдө тең жашай өткөнбүз. Жашап келишибиз керек экен. Себеби дегенде өтө эле баягы духовный болуп кетип, өтө эле Кудайдын дүйнөсүнө учуп кетпей, биз адамдардын дүйнөсүндө жашап аткандан кийин карапайым, мисалы үчүн адамдардын дагы проблемаларын чечип, өзүбүздүн адамдык биздин кандайдыр бир керектүүлөрүбүз бар, ошол керектүүлөрүбүздү толуктап жашашыбыз керек экен да. Мисалы үчүн такыр эле прям эле Кудайдын дүйнөсүнө өтүп кетпей, жок, мисалы үчүн үйдү жылуулаш керек, балдарды багыш керек, акча табыш керек деген сыяктуу проблемаларды унутпашыбыз керек экен да. Ошондой ушул эки жакты тең алып кеткен бизге аябай жакшы жана ыңгайлуу экен да. Сүрөттө көргөнүңүздөр деле бизде мисалы үчүн өзүбүздүн душабыз болсо, душабыз ошол эки жакта тең болот экен да, эки жакта тең боло алат. Анан ал эми сүрөттөгүдөй могу человеческий мир физических форм дейт, данный в 5 чувствах. То есть биздин 5 өзүбүздүн сезгич органдарыбыз менен сезген, мисалы көрүп, сезип, угуп, ушундай сыяктуу жытын сезгендерибиздин бул человеческий мир да. Ал эми көзүбүз көрбөгөн, кулагыбыз уга албаган, колубуз менен эч нерсе сезе албаган, жытын сезе албаган нерсе бул Кудайдын дүйнөсү да. Анан ошол Кудайдын дүйнөсүнө биз бир гана бийик вибрациялар менен чыга алабыз да. Бийик вибрациялар менен жете алабыз. Эгерде силер низкий вибрация, төмөн вибрация, бийик вибрация дегенди биринчи жолу угуп атсаңыздар, анда мынтип айтып кетейин. Ар бир адам биз кайсыл бир эмоцияларды сезебиз да, кайсыл бир эмоцияларга алдырып коебуз. Анан ошол эмоциялар сиздер билгендей эле жакшы жана жаман эмоцияларга бөлүнөт да. Баарыбыз эле билебиз. Мисалы үчүн сүйүнүч, бакыт сезими жана ыраазычылык сезген адам ушундай бийик вибрацияларды чыгарат да. Бийик вибрация, бийик толкундарды чыгарат. Ошол канчалык бийик толкундарда, бийик абалдарда канчалык көбүрөөк жүрсөңүздөр, ошончолук ошол Кудайдын дүйнөсүнө жакыныраак болосуңар. Кудайга жакыныраак болосуңар. Кудайга мисалы үчүн силердин ой тилек максаттарыңар көбүрөөк угулат да. Ошондой адамдардын көбүрөөк тилегени аткарыла берет, ойлогону окшошо берет, ушундай сыяктуу да. Мисалы үчүн бийик вибрацияларда кандай эмоцияларда жүргөнүңүздөрдө ошондой бийик вибрацияларда жүрөсүздөр. Мисалы үчүн радость, сүйүнүч, өзүн эркин сезүү, сүйүү, великодушие, айкөлдүк, благородство, жакшылыкты күтүү, позитивное ожидание дейт. Мисалы үчүн жакшылыкка жооруу бүт нерсени, ишеним, Кудайга болгон ишеним, өзүңөргө болгон ишеним, негизи адамдардын жакшы экенине болгон ишеним, бунун баары бийик вибрациялар. Оптимизм, энтузиазм дегендердин баары бийик вибрацияда, бийик толкундарда болот да. Үмүт сезими, мисалы үчүн мен балам жакшы жыгат болуш керек деп балаңыздарга жакшы үмүтүңүздөр бар. Бир иш баштап атсаңыздар, ишиңиздерге жакшы үмүтүңүздөр бар. Негизи эле көрдүңүздөрбү ушундай бийик вибрация. Күйөөңүздөргө болсо күйөөңүзгө болгон жакшы үмүтүңүздөр бар. Мисалы үчүн күйөөгө ишенгенден көрө босогоңо ишен дегендей сыяктуу жаман үмүтсүздүк эмес, наоборот, ушу күйөөңүздөргө ишенесиздер, үмүтүңүздөр бар. Менин күйөөм ушул биздин балдарыбыздын келечеги үчүн иштеп атат, менин камкордугумду ойлоп иштеп жатат, аракет кылып атат деген сыяктуу үмүт сезими. Привязанность, принятие, удовлетворенность, бул кыргызча айтканда Кудайга шүгүрлүк да. Мисалы үчүн кайсыл эмнем бар болсо ошого дагы шүгүрчүлүк келтирүү, бунун баары бийик вибрациялар. Бунун баары эгерде адушы кетсе, адушы чыкса, анда силер бийик вибрацияда жүрөсүздөр да. Ошондуктан өзүңүздөргө ошол вибрацияңыздарга жараша эле жакшылыктарды тарта бересиздер.
жакшы нерселерди тартып бересиздер. Дагы эгерде шүгүр айтсаңыздар, дагы шүгүр келтире турган нерселерди кайра тартып бересиңер да, ой ушуга да рахмат, буга да рахмат деп рахмат айта турган нерсеңиздер жашооңуздарга көп берет. Ал эми тескерисинче низкий вибрацияда жүрсөңүздөр, бул эмнени билдирет? Бул мисалы үчүн скука. Бул эң ошо орто пограничный сезим. Өзүңүздөрдү мындай эч нерсе кылгыңыздар келбейт, эч нерсеге көңүлүңүздөр жок. Баягы бүт нерсеге мындай тоюп калган сезим да. Тоюп калган сезимиңер. Даже если акчаңыздар көп болуп калса, сиздер ошо акчага да тоюп калгансыңар. Дасторконуңар кенен болсо, дасторкондун кенендигине тоюп калгандыгыңар, бул уже сиздердин төмөн вибрацияга түшүп баратканыңар. Себеби дегенде бүгүнкү күндө көптөр уже канчалык көп адамдар уже колунда бар болуп, тойлор кеңейип, улам тойдон тойго ар жума сайын тойго бара берип, адамдар ошо тойдон тойго тоюп калган мезгилде азыркы учурда скука. Ошол скука болбосо ошол тойдо кандай жакшылык болуп атат, ошол тойдо кандай кенен дасторкон болуп атат, ошого шүгүр кылып эле, ошонун таттууларын жеп, тамагын ичип шүгүр кылгандын ордуна адамдар скука деп отурат да. Болбосо канча деген адамдар ошондо тамакка деле жетпей жүрөт да. Ушундай сыяктуу эле. Андан кийин могу сүрөттөгүдөй эле уже пессимизм боло баштаса, уже силер жашоодон жакшылыкты күтпөй, кайра наоборот жамандыкка жоруй баштасаңар, бул уже төмөн вибрацияга түшүп баратканыңар болуп сезилет да. Неудовлетворенность, нервозность, нетерпение, нервтене берүү, жиниңиздер келүү, кыжырдануу, жашоого нааразычылык айтуу, ушунун баары уже төмөн вибрацияларга кетет. Смятение, жалость, өзүңүздөргө болгон өзүңүздөрдү аяй берүү, эмнеге ушундай күйөөгө тийип калган экенмин, эмнеге ушундай жашоодо жашап калган экенмин, эмне үчүн мен арык эмесмин, эмне үчүн сулуу эмесмин, эмне үчүн мурдум чоң, эмне үчүн башым чоң деген сыяктуу эле, эмне үчүн чачым жука деген сыяктуу эле өзүңүздөргө болгон жалость, разочарование, анан кийин сомнение боло берүү, өзүңүздөрдүн бой көтөрө берүү, бул дагы аябай төмөн вибрация. Бой көтөрүү дагы бул жаман нерсе. Раздражение, жини келүү, бирөөгө неме кыламын деп, өч аламын деген ой, мисалы үчүн даже биз көпчүлүк учурда башка адамдардан өч алгыбыз келет. Мен ага көрсөтөмүн, мен өч аламын, мен айтамын, мен эскертемин, мен унутпаймын, жамандыгын унутпаймын, дагы ал мага жардам сураганда мен дагы жардам бербей коемун деген сыяктуу ойлордун баары сиздерди минус абалга түшүрөт. Андан кийин өзүңүздөрдү күнөөлүү сезе берүү, күнөө сезими, мен буга да күнөөлүүмүн, тиги күнөөлүүмүн деген сыяктуу бирөөгө болгон таарынычыңар силерди эң төмөн абалга түшүрүп салат. Бирөөгө таарына берсеңиздер. Андан кийин эң төмөн абалдар дагы бул өзүмдү татыктуу эмесмин деп сезүү. Мен да мындайга татыктуу эмесмин, мен анча сулуу эмесмин, мен анча сүйлөй албайм, ырдай албайм, биле албайм, жаза албайм, таба албаймын, кыла албаймын деген сыяктуу недостойность сезими бул эң төмөн. Анан эң төмөн деген уже край болгон сезим бул коркуу сезими. Жашоодон болгон коркуу, башка адамдарды коркуу, эртең эмне болот деген коркуу сезими бул уже минус абалдар. Депрессия уже бул минус абалдар. Ушул депрессия учурунда адам өзүнө эч бир жакшылык тарта албайт да. Отчаяние, бессилие, өзүнүн алсыздык сезими бул уже аябай төмөн вибрацияны чыгарганыңыздар үчүн сиздер дагы уже өзүңүздөргө ушундай абалдарды кайра бышыктаган нерселерден башка эч нерсе өзүңүздөрдүн жашооңуздарга тарта албай каласыздар. Бул ушундай экен. Бул вибрациялар. Именно ошол вибрациялар үчүн, ушундай вибрацияларды чыгарганыбыз үчүн биз же адамдардын жашоосунда болобуз, же ошол душабыз, же болбосо мир божественной истины, Кудайга жакыныраак болгон абалда болобуз да. Бунун баары ошодон көз каранды экен. Биздин эмоцияларыбыздан көз каранды. Кайсы нерсеге көбүрөөк көңүл бурабыз? Мисалы үчүн жашообуздун баардык бир күндүн баардык саты биздики жалаң негатив эмес да, позитивдүү нерселер дагы бар. Ошолорго канчалык биз көңүл бурабыз? Көңүл бура алабызбы? Байкай алабызбы биз жакшы нерселерди, же байкабай эле жалаң жаман нерселерге эле өзүбүздүн фокусубузду буруп, жаман нерселерди эле байкай беребизби? Же өзүбүздү аяп, кандай гана сен байкушсуң, байкуш деп эле өзүңүздөрдү аяй бересиңерби? Кор болгон адам боло бересиңерби? Өзүңүздөрдү курмандыкка чалган адам боло бересиңерби? Ушунун баары
ушул вибрациялардан көз каранды экен. Эгерде биз ошо Кудайдын дүйнөсүнө жакыныраак болгубуз келсе, өзүбүздүн тилектерибиз, ой максаттарыбыз тез аткарылсын деп ойлосок, биз ушу өзүбүздү бийик вибрацияларга кантип чыгарабыз дегенге китепте мындай мисалдар бар экен да. Өзүңүздөрдүн негизги ошо силер таарынган, силерге жакпаган нерселерди радикалдуу кечириңиздер дейт экен да. Радикалдуу кечириңиздер. Анан медитация кылыңыздар жана молитва дейт. Тилениңиздер дейт. Намаз окусаңыздар болот, тиленсеңиздер болот, ар кандай молитва боло берет. Мисалы үчүн намаз болбосо дагы өзүңүздөр жатарда деле түндө огудай деп эле өзүңүздөрдүн тилиңиздер менен эле тилектериңиздерди айтып, максаттарыңыздарды айтып койсоңуздар дагы бул дагы силерди Кудайга жакын кылат экен. Эми ушул бөлүмдү жыйынтыктаганда айтып кетчү нерсе традиционный кечиримдүүлүк бул эмне? Бул биздин ушу адамдардын социумда жашаган, адамдардын арасында жашаган бул эң негизги керектүү категория да. Бул кечиримдүүлүк. Биз бири бирибизди кечиришибиз керек. И биз ошо адамдардын жашоосунда человеческий мирде жашаганыбыз үчүн биз баарыбыз жакшы жаман дегенге бөлөбүз, ак кара дегенге бөлөбүз, туура эмес дегенге бөлөт экенбиз да, экиге бөлөт экенбиз. Ал эми радикалдуу кечиримдүүлүктө жакшы жаман деген жок экен, туура эмес деген жок экен да. Бул нерсени биз өзүбүздүн мышлениябыз менен эле экиге бөлүп алат экенбиз. Ал эми радикалдуу кечиримдүүлүктө андай жакшы жаман деген нерсе жок экен. Традиционный кечиримдүүлүктө биз дайыма ошол адам же болбосо ошол абал бизге жаман нерсе кылды, причинил вред, орусча айтканда причинил вред, жаман нерсе кылды деп өзүбүздү ойлогонубуз үчүн биз ошо жертва болуп калган үчүн биз ошол адамды анан кечирет экенбиз да. Ал эми радикалдуу кечиримдүүлүк бул менин жашоомдо эч нерсе болгон жок, ошондуктан мен бул ситуацияда жертва эмесмин жана кечире турган деле эч нерсе жок деген нерсеге келүү экен. Традиционный кечиримдүүлүк бул биз канчалык өзүбүздү мисалы үчүн өзүбүздү бийик сезиш үчүн, өзүбүздү аябай жакшы сезиш үчүн көрдүңүздөрбү, мен ушинтип ушундай добрый адаммын, мен ушундай жакшымын, мен ушундай жаман кишини кечирип койдум дегенге эле жардам бербесе, радикалдуу кечиримдүүлүк полностью ушул ситуацияны кое берип, унутуп калууга жардам берет экен да. Анан кийинкиси традиционный кечиримдүүлүк кадимки эле биз кадимки өзүбүз көнүп билип калган кечиримдүүлүктүн немеси чектелүү экен да. Биз максимум биз мисалы үчүн максимальный кечире алабыз, андан бир ошол кечиримдүүлүктүн чеги бар экен да, традиционный кечиримдүүлүктүн. Ал эми радикалдуу кечиримдүүлүктүн чеги жок жана эч нерсе менен мисалы үчүн чектелбейт экен да. Себеби дегенде бул жашоодо жаман же жакшы нерсе болбойт. Бул жашоодо эмне болсо, мен кандай мамиле көрүп атсам же болбосо кандай абалдарда жүрүп жашап атсам, бунун баары мен үчүн сабак. Жакшы жаман нерсе жок. Мени көрө турган, мага Кудай жөнөтүп аткан сабактар гана бар деген түшүнүккө алып келет экен. Ушундай сыяктуу түшүнүктөрдү 3-бөлүмдө толук билинип турат экен. Сиздерге да түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эки ар кандай дүйнө бул эки ар кандай кечиримдүүлүк алып барат экен да, эки ар кандай дүйнөгөчү. Ошону түшүнүп алсаңыздар болот. Адамдардын дүйнөсүндө, человеческий мирде биз традиционный прощение менен эле жүрө беребиз. Бул жакта адамдар менен эле аралашып, ошол эле жерде кайнай беребиз. Ал эми Кудайга жакыныраак болом, өзүмдү айыктырамын, мен ушул өзүмдүн тилек ой максаттарыма эч нерсе тоскоол болбосун, мен ойлогонум аткарылсын, тилегеним берилсин десеңиздер, көбүрөөк ушундай радикалдуу кечиримдүүлүккө келиңиздер деген үгүт бар экен да бул китепте, бул бөлүмдө. Именно ушул эгерде ийгиликке жетем десеңиздер, эгерде максаттарыңыздарга тез жетем, Кудайга үнүм угулсун десеңиздер, анда ошондой азыркы абалыңызды, сизди капа кылган адамдарыңызды радикалдуу кечириңиз деген ойду
жеткирилген ойду берген экен бул бөлүмдө. Ал эми биз мисалы үчүн традиционный кечиримдүүлүктү түшүндүк, радикалдуу кечиримдүүлүктү түшүндүк. Ал эми кечирүү деген эми кандай нерселер кечирүү деп эсептелинбейт деген боюнча дагы тизмек бар экен да. Кандай нерсени биз кечирип койдук же бул кечирүү деп эсептесе болбойт боюнча бул дагы бир автор мисалдарды бериптир. Прощение из чувства долга деген бул мисалы үчүн мен аны кечиришим керек, я должна его простить деген ой болсо, сырттан болгон кайсыл бир давлениядан улам сиздер ошол адамды кечирсеңиздер, анда бул кечирген деп эсептелинбейт. Баягы ошол ой, баягы ошол көйгөй, баягы ошол капатчылык сиздерден эч жака кетпейт. Анан бара кайра улам чыгып, улам ичиңиздерди силерди жеп, силерди жашооңуздарды бузуп коет да. Бул мисалы үчүн эгерде сиздер бирөөнү только мен кечиришим керек деген из чувства долга, я должна деген эле ойдон кечирсеңиздер. Прощение из чувства праведности дейт. Бул мен ушунчалык жакшы адам болгонум үчүн, мен ушундай аябай бийик адам болгонум үчүн гана сени кечирдим деген кечирүү бул дагы кечирүүгө кирбейт экен. Себеби дегенде бул бир гана өзүңүздөрдү өтө бийик сезген үчүн. Ал адамды кечирген жоксуңар, бирок силер просто өзүңүздөрдүн эгоңарды бийик кылып кечирип койгонуңар болуп эсептелинет экен. Болбосо силер ал адамды кечирген эмессиздер. Силер адамды дагы эле ошол жаман деп ойлойсуздар. Силер ошол адамды дагы эле кандай десем, ал адамды дагы эле жаман ойлогон боюнча кечирбей эле просто сыртыңыздан эле айтып койгондой сыяктуу болуп калат да. Ал эми одарение прощением дейт. Сиздер өзүңүздөрдү кудай сезип, мына мен сени кечирдим деп башка адамга ушундай кечирүүңүздөрдү как подарок катары берип койгонуңарда бул кечирүүгө кирбейт экен. Притворное прощение. То есть сиздер чыныңыздарда ал адамга чыныңыз келип атат, бирок сыртыңыздардан калп эле кечирип койгон. Притворное прощение калп эле кечирип койгонуңар дагы кечиримдүүлүккө кирбейт. Ал адам менен же болбосо ал абал менен сиздер эч бир пайдасын көрбөйт, наоборот, кайра силерге ошол кайра хуже болот да. Простить и забыть дейт. Это не более чем отрицание очевидного. Жөн эле сиздер ошол нерсени унутуп койгонуңар, унутулуп калганыңар, бул силерде ал кечирип койгонуңуздар болбойт. Себеби дегенде баары бир бир нерсе силерде ошол абалды эстетет, жиниңиздер келет, кайра эстейсиздер да. Бул дагы кечирүүгө кирбейт экен. Оправдание. Эгерде силер ал адамды мисалы үчүн силерге жаман нерсе кылса, жок ушул мисалы үчүн эгерде бул китепте атам мага жаман мамиле кылган, же болбосо апам мага жаман мамиле кылган дегенди сиздер ой мен атамды кечирем, ал атам деле мисалы үчүн андай сүйүүнү көргөн эмес да, мээрим көргөн эмес, билбейт, сүйгөндү билбейт, жакшы көргөндү билбейт, жакшы мамиле көрсөткөндү билбейт деп ал адамды кечирип коюу дагы оправдание, ушул адамды оправдать этип кечирип койгонуңуздар дагы кечирүүгө кирбей калат экен. Анан простить человека, но не оправдывать его поведение. Ал адамды кечирип, бирок анын поведениясын туура эмес кылган, бирок мен сени кечирем, бирок сен ошондо туура эмес кылгансың деп койгон дагы кечирүүгө кирбейт экен. Ушундай сыяктуу нерселерди силер толук китепти да окусаңыздар болот орус тилинде. Эгерде силерге менин түшүндүрмөм жагып атса, эгерде түшүнүктүү болуп атса, анда сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, же болбосо өзүңүздөрдүн оюңар бар болсо комментарийге жазыңыздар. Мага аябай кызыктуу, жана мага ошол нерсе керек. Менин айтып түшүндүрүп атканым түшүнүктүү болуп атпы, кандай кемчиликтер бар, ошол боюнча дагы комментарийге жазсаңыздар болот. Сиздер менен Мерим Нурдинова болду. Эмкиде кийинки видеодо биз 4-бөлүм менен таанышабыз. 4-бөлүмдө бул жоопкерчилик боюнча сүйлөшөбүз.